флешмобдорду уюштурабыз деп. Өткөн аптада Жалал Абад шаарында жаштар жумалыгы өтүп, анда маданий, интеллектуалдык, спорттук оюндар, ар тараптуу иш-чаралар уюштурулган. Бүгүн өткөрүлгөн спорттук мелдештердин жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылды. Шаар мэри спортко кызыккан жаштарга мындан ары ийгилик каалап, шаардын өнүгүүсү үчүн чогуу аракет кылууга чакырды. Ал эми жаштар бул сыяктуу спорттук иш-чаралар байма-бай уюштурулуп турса деген тилекти айтышты. Белгилей кетсек, жаштар жумалыгынын алкагында уюштурулган улуттук спорттук оюндарга жергиликтүү бюджеттен Жалал Абад шаардык жаштар иштери боюнча комитети аркылуу 36 500 сом акча бөлүнгөн. Ага жеңүүчүлөргө 700 сомдон 5000 сомго чейин акчалай жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Баягы кагаз жүзүндө эле жөн эле жаштар эмес, чынында ушу жаштарга өзгөчө бир көңүл буруп коелу. Жаштардан бир кандай маселе болсо сурайлы деп. Ушул жерде эмне иштер аткарылат, бүт ушул мэрияда экскурсия кылганбыз. Ошол жерде анан жаштардын арасында жакшы демилге чыккан. Аяк тартыштан биринчи орунду алдым. Ошо ыраазычылык билдирем, ушул соперниктерим да күчтүү эле болду. Уюштуруучуларга рахмат. Бардыгы жакшы эле болду. Мен 3-курсмун өзү, бирок мындай уюштуруучуга бир жолу болуп атат да. Мен биринчи жолу катыштым да. Ошо бардыгына рахмат, азыр жакшы эле болду. Эми мындайлар часта болуп турса жакшы. Мындай бириңдик же жанакылы достук да жана болот да.